Ушул жылдын биринчи кварталында салык боюнча план 1 миллиард 225 миллион сомго ашыгы менен аткарылып, мамлекеттик бюджетке 36 миллиард сомдон ашык жыйналган. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 14 миллиард сомго көп. Бул туурасында салык кызматынын 3 айдагы ишинин жыйынтыгын чыгарган коллегияда айтылды. Мекеменин төрагасы Алтынбек Абдувапов белгилегендей, салыктар боюнча планды ашыгы менен аткаруу, салыктык башкарууну жакшыртуу жана жаңы санариптик чечимдерди киргизүү боюнча көрүлгөн чаралардын аркасында мүмкүн болду. Мамлекеттик салык кызматынын башчысынын айтымында, быйылкы жылга салык кызматынын алдына 155 миллиард сом салыктарды жана 41 миллиард сомдой камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу боюнча чоң тапшырма коюлган. Милдет оңой эмес, бирок салык органдары салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча болжолдук көрсөткүчтөрдү толугу менен аткаруу үчүн бардык күч аракетин жумшайт, деди салык кызматынын төрагасы.